Ошон үчүн не кылалы, мигрант бул билим жана аракет кылыш керек да. Билим алыш керек, аракет кылыш керек, тытыныш керек. Алдыга карап күн сайын өзгөргөнгө аракет кылыш керек. Өзүбүздөн бир билимдүүрөөк адам тапканга аракет кылышыбыз керек. Дайыма досторубуз менен барып түшүп, чай ичип, мен чай ичип атам, мындай кылып атам, тигине кылып атам деп туруп мактанып сүрөткө коебуз. Бирок мен чөйрөмдө ушундай адамдар бар, толтура дейбиз. Бирок тилекке каршы бардыгы биз өзүбүзгө окшош да, мындай билимдүү адам издебейбиз да. Ошон үчүн биз өсөбүз дей турган болсок, чөйрөбүздү не кылыш керек? Чөйрөгө, билимдүү чөйрөгө аракет кылышыбыз керек. Мисал үчүн айталы, сиздин өзүңүздүн баягы өзүңүздүн деңгээлиңиздеги адам, мисал үчүн сиз уктап жатасыз, ал деле уктап жатат да. Уктап жаткан адамды эч качан ойгото албайт. Түшүнүңүздөрбү? Уктап жаткан адамды эч качан ойгото албайт. Бул түзмө-түз мааниде эмес. Түзмө-түз деле түшүнүп көрсөңүздөр болот. Мисал үчүн, бирөө уктап атат, сиз уктап атасыз, сиздин жаныңыздагы да уктап атат. Ал сизди кантип ойготсун? Ал өзү уктап атат. Мисал үчүнчү. Эми ушул эле баягы эмеге көзгө көрүнгөн мисалды мындай өтмө мааниде салыштырып көрүңүздөр. Ал өзү деле сабатсыз, сизге окшош жашоо, мисал үчүн жашоодо уктап жаткан болсо, ал сизди кантип ойготсун? Ошон үчүн жашоо, тирүү жашаган, билимдүү, ой жүгүртүүсү башкача алдыга кеткен адам менен сүйлөшүп, өзүңүздү күн сайын эме кылыш, пайда алыш. Тилекке каршы биз ал нерсеге көңүл бурбайбыз, туугандар. Бул кетиште дагы көп эмне кылабыз? Дагы ушул бойдо көп жүрөбүз. Эми андан кийин эң биринчи өзүн өнүктүрүү үчүн туугандар өзүбүзгө реалдуу баа беришибиз керек. Реалдуу баа берип, ордубуздан не кылыш керек? Жылыш керек. Ордубуздан жылышыбыз керек. Келген, жеткен дарегибиз кайсыл жерде? Биз кайсыл адрестебиз? Мисал үчүн канчанчы тепкичтебиз? Өзүбүзгө туура баа беришибиз керек. Тилекке каршы кээ бир адамдар, мисал үчүн өзүбүзгө баа бергенде аша чабып кетебиз да. Өзү бул билимсиз адам да ушундай болот. Билимсиз адам өзүнө билем деген маанини билем деген бааны берип алат. Бизде көбүздө ошондой. Өзүбүз билимсизбиз, бирок билем деген маанини берип алат. Билимсиздер өзүнү билем деген сөз өзү билимсиз. Билимсиздин сөзү. Баягы билимге кирип кеткен адам, билим менен жүргөн адам, илим менен жүргөн адам, ал эч качан билем деп айтпайт. Өзүнүн билимсиз экенин себеби ал билет да. Ошон үчүн билем деп айтпайт. Биз өзүбүзгө эң биринчи өсөбүз дей турган болсок, өзүбүздүн баягы өспөй калган өзүбүздүн даражабызды эмне кылышыбыз керек? Туура кабылдашыбыз керек. Кайсыл жердебиз? Өспөй калганбызбы? Демек ушул жерде. Демек өспөй калган адам не кылат? Өскөнгө аракет кылат да. Адам өзүнө мен өскөнмүн, өнгөнмүн десе, адашат дагы. Демек мен өсүп алганмын, эми өспөсөм дагы болот деген ой келет да. Ошон үчүн адам не кылышыбыз керек? Өзүбүзгө так дана маани беришибиз керек. Баягы куш айтат го, куш дагы мен аябай бийик учуп атам дейт экен да. Куш айтат экен, мен аябай бийик учуп атам дейт экен, бирок астындан караган адамдарга не көрүнөт экен? Кичинекей эле, төмөн эле көрүнөт да. Ошон үчүн мен кыйынмын дебеш керек эч качан жашоодо. Адам качан мен билишим керек, мен билимсизмин, аракет кылышым керек деген позицияны дайыма коюш керек. Эми кээ бир адамдар бар, ошондой өзүгө деңгээли төмөн, өзүгө бийик даража берип алат, бийик баа берип алат. Тескерисинче экинчи түрү бар, деңгээли өйдө, бирок өзүнө төмөн деңгээл берип алат да. Деңгээлин аябай ылдый кылып алат. Мисал үчүн, сонун мээнин көтөрүп жүрөт, мээси сонун, акылы сонун иштейт, бирок өзүнө болгон ишеним жок. Ишеним жок, туугандар. Арабызда балким ошондойлор отурушу мүмкүн. Мисал үчүн, менин колумдан келген нерсе, бир билимдүү адамдын колунан келген нерсе сиздин колуңуздан да келет, любой адамдын колунан келет. Бирок мен билген нерсени кээде сен дагы билесиң, оку десең жок дейт да. Мына мээсиге не кылбайт? Маани бербейт. Кудай Таала баягы Куранда айтканда, эшектин үстүнө дейт. Эшектин үстүнө ыйык китептерди жүктөп койсоң дейт да. Мисал үчүн Куранды, мисал үчүн Тооратты, ыйык китептерди жүктөп койсоң дейт, ал эшек ошон китептин ыйык экенин билбейт дейт да. Китептин ыйык экенин билбейт дейт. Кээ бир адамдар дагы биз баягы сонун мээни көтөрүп жүрөбүз. Биз адам деген нерсени көтөрүп жүрөбүз. Адамдын мээсин көтөрүп жүрөбүз. Сонун нерсе, мүмкүнчүлүктү көтөрүп жүрөбүз. Бирок ошону түшүнбөйбүз. Баягы эшекке окшопчу. Эшектин үстүнө эмнелерди жүктөп койду? Мисал үчүн ыйык китептерди жүктөп койсоң,
Ал билбейт. Ага айырмасы жок. Бул груз экен дейт да, просточу груз дейт да, бул жүк дейт. Биз деле адамдар деле кечирип коюңуздар, бирөөнү кесе айткан жокмун, биз деп айтып атам. Биз деле мени көтөрүп жүрөбүз, баягы бирок ошол эшек ыйык китеп экени билбегенде биз ошол мээбизди пайдаланбай жүрөбүз да. Түшүндүңүздарбы? Мээбизди пайдаланбай жүрөбүз. Мисалы үчүн сиздин мээңиз, менин мээм, Эйнштейндин мээсине эмне айырмасы бар? Эч кандай айырмасы жок. Бардыгыбызды Кудай Таала адамзат кылып жараткан, бардыгыбызда мээбиз бар. Бирок эмне кылабыз? Мен колумдан келбейт. Бизге ыйлагандай эле койсо да, bizde ушундай психология бар. Уже аталарыбыз дагы, апаларыбыз дагы уже 40тан өткөндөн кийин уже баягы подсознательно эмне болуп баштайбыз? Баягы белибиз баягы ийрейбесе дагы ийрей баштайбыз го. Мен карыдым депчи. Мен окубайм, мага уже поздно деп жүрө беребиз го. Ошондой психологиябыз бар да. Мен уже болду, мээм кабыл албайт депчи. Жок, сен мээң кабыл алат, сен окусаң болот туган. Пайгамбарыбыздын доорунда мисалы үчүн 60-70ке келип исламды кабыл алып 10 жылдын ичинде, 14 жылдын ичинде сонун иштерди жасап койгон сахабалар болгон. Солумкан аалымдар чыккан, көптөгөн аалымдар баягы жашы өткөндөн кийин алым болгон. Тескерисинче мисалы үчүн адамдын акылы, эркектин акылы Куранда айтат, 40ка келгенде толот экен. Валамма балага ашуддаху балага 40 деген аят бар да. Адамдын акылы толгон кезде анын жашы 40та болот деген аят бар. Эмне үчүн Кудай Таала пайгамбарлардын көпчүлүгүндө пайгамбарчылыкты 40 жашта берген десе, себеби адам акылы ошол кезде толот. Мына бир тууганым, эми сиз дагы эмне кылышыңыз керек? Тескерисинче 40тан кийин илим алыш керек. 40тан кийин билим ала турган болсоңуз түшүнөсүз. Агай бир пример айта турган болсо, сиз аны жашооңуздан таба баштайсыз. Тескерисинче эмне кылыш керек? 40тан өткөндөн кийин, жаш өткөндөн кийин билим алыш керек. Бизде тескерисинче жаштыкта туура мындай болот да, жаштыкта адамдын эс тутуму жакшы болот, бирок түшүнүк анча болбойт. Баягы жаш кезиңде окуган нерселериңди түшүнбөйсүң. Мен деле азыр университетте илим алып жүргөндө, мисалы үчүн жаш кезимде түшүнбөгөн нерселерди жаттап алганмын, бирок маанилерин жашоо турмуштан көргөндөн кийин эми түшүнүп атам да. Көрсө баягы кездеги айтылган сөз ушул нерсеге турбайбы депчи. Мисалы үчүн чын мойнума алам. Баягы элибиздеги макал бар го, ойлогон ойду ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген. Мен түшүнбөйт элем ошону, бул эмне деген экен? Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет. Бул турмуш кандай кыстайт экен деп ойлойт элем да. Кийин көрсө бир нерсе жашоодо бир нерсе болбой калса, ойлогон оюң ишке ашпай кала турган болсо, ошол кезге колдоно турган кийин ана акыл чоңоюп эме болгондон кийин андан кийин түшүндүм. Демек, туугандар, илим эмне экен? Илим, билим бул адамга абдан зарыл. Өнүгөбүз десек, мамлекеттик даражада, коомдук даражада өнүгөбүз турган болсо, биз билимге аракет кылышыбыз керек. Мындай дейт да, бул ислами китептерде айтылат. Мисалы үчүн, илим менен билим, илим бир гана адамга тиешелүү дейт. Илим бул бир гана адамга тиешелүү касиет дейт. Себеби илимден башка нерселерде айбан менен адам шериктеш дейт. Мисалы үчүн кандай? Илимден башка нерселерде айбан менен адам шериктеш дейт. Мисалы үчүн кандай? Тайманбастыкта адам менен адамда дагы бар, айванда дагы бар дейт. Мисалы үчүн, айван адам дагы тайманбайт, туурабы? Батыр болот кээде, мисалы үчүн. Айван дагы ошондой. Тескерисинче биз тайманбастыкты кээде айвандардан үйрөнөбүз, арыстандан. Туурабы? Кээде айвандардын атын өзүбүзгө коюп алабыз. Арыстандай батыр болсун, арыстандай күчтүү болсун, тайманбас болсун деп туруп. Мисалы үчүн түлкүнүн касиетин алабыз, туурабы? Алдамчы адамдарга түлкү дейбиз. Түлкүлүк, баягы алдамчылык, демек адамда дагы бар, айванда дагы бар. Анан мисалы үчүн башка сапаттар, мээримдүүлүк дейт. Адамда дагы бар, айванда дагы бар. Мисалы үчүн айван деле баягы бир эмне төлдөп жаткан болсо, мисалы үчүн, ал деле эмне кылат? Баласын карайт. Эгерде мен мисалы үчүн ушул нерсени көп ойлондум да. Мен өзүм ойлондум да, ушул баягы фразаларды окугандан кийин, ушул сүйлөмдөрдү окугандан кийин китептен мен ойлодум да, демек дедим, эгерде мен илимдүү болбой турган болсом, мен айванга окшош экенмин дедим. Мисалы үчүн да, мен өзүмө эме алдым да, ушундан пайда алдым да. Демек мен илимдүү, эгерде билимдүү болбой турган болсом, демек мен айванга окшош экенмин. Айвандагы баягы сапаттар менде болгон болот. Чындап эле ошондой да. Демек илим эмне кылыш керек экен, туугандар? Окуш керек, илим алыш керек.